Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 8 ноябрь күнү Москва шаарында күтүлүп жаткан подобный күрөш лигасынын кезектеги мелдештин алкагында орун ала турган кыргызстандык жылдыз Олимпиада оюндарынын 2 жолку байге ээси, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Акжол Махмудовдун кезектеги беттеши тууралуу кененирээк айтабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. 8 ноябрь күнү Москва шаарында жайгашкан Динамо спорттук аренасында УВЛ турниринин кезектеги 10-чу юбилейлик турнири орун алат. Бул жолу Россиянын күрөш уюму бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң күчтүү делинген балбандарды килемге чыгарууга камыгып турган маалы. Кыргызстандан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын 2 жолку байге ээси Акжол Махмудов бул турнирде өз күчүн сынайт. Кыргызстандык балбандын атаандашы, анын эски таанышы болгариялык, түпкүтеги армениялык Айк Мнацаканян болот. Эсиңиздерде болсо, бул эки балбан буга чейинки эл аралык турнирлерде кескелип, бир жолу Акжол Махмудов, бир жолу Айк Мнацаканян уткан жайы бар. Айк Мнацаканян канчалык деңгээлде күчтүү атаандашына чоң туруштук бере алат, бул өзүнчө суроо. Келиңиздер анча-мынча кыргызстандык балбандын атаандашы тууралуу кеп кылалы. Айк Мнацаканян грек-рим дүйнөсүндө өзүнүн атын чыгарган таанымал эле балбандардын бири. Ал 2019 жылы 72 кг салмак чембирдигинде дүйнө чемпионатында коло байгени утуп алган жайы бар. Ошондой эле Токио Олимпиадасында жана былтыр Париж Олимпиадасында дагы катышып, өз күчүн сыноого жетишкен. Үстүдө айткандай, Акжол Махмудов менен рейтингдик турнирлерде да кескелип, аны утуп алганга да жетишкен. Кези келсе, кир күрөшүүдөн дагы баш тартпаган жайы бар. Буга чейин 2023 жылы Болгарияда өткөн мелдеште Акжол Махмудовду өзүнүн туура эмес аракеттери менен жеңип алгандыгын көпчүлүк көрөрмандар дагы да болсо эстеп жүрөт. Андыктан алдыда күтүлүп жаткан беттеште кыргызстандык балбан үчүн өзгөчө беттеш орун алат деп айтсак жаңылган болбойбуз. Бирок Айк Мнацаканян буга чейин 82 кг салмак чембирдигинде бир дагы чоң турнирде күрөш өткөргөн эмес. Ага салыштырмалуу Акжол Махмудов кээ бир рейтингдик турнирлерде 82 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөрүп, аны утуп алууга дагы жетишкен жайы бар. Былтыр жада калса Бундеслигада 86 кг салмак чембирдигинде да чыгып, өз күчүн сыноого жетишкендигин билебиз. Келиңиздер, алдыда күтүлүп жаткан мелдеште Акжолдун атаандашынын үстүнөн жеңишке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүгү канчалык деген суроого жооп издеп көрөлү. Акжол Хорватияда өткөн дүйнө чемпионатына барган жок. Мунун себебин машыктыруучулар штабы Акжолдун мыкты спорттук калыпта эмес экендигин айтышкан. Бирок Акжол Махмудов ноябрь айынын ортосунда өтө турган Исланд тилектештик оюндарына даярданып жаткандыгын уккан жайыбыз бар. Демек, Акжол азыр өтө мыкты спорттук калыпта. Бирок 10 күн ичинде бул эки мелдешке кантип катышат азырынча мен билбейм. Бирок анын үстүнө Улуттук Олимпиада комитети кайсы балбандар Сауд Арабиясында өтө турган ислам тилектештик оюндарына катышаары тууралуу дагы маалымат бере элек. Демек, Акжол Махмудовдун ал оюндарга катышаары дагы али расмий белгисиз. Достор, эмне дейбиз? Акжолго 8 ноябрда күтүлүп жаткан мелдешинде ийгилик каалайбыз. Жана ПВЛ турнири көпчүлүк көрөрмандар үчүн өтө кызыктуу болот деген оюм бар. Демек, аны сиздер Россиянын wrestliga.com сайтынан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Достор, биздин каналда буйруса кыргыз спортундагы жаңылыктар уланып чыгып турат, андыктан катталып, видеого лайк баса кетиңиздер.